Эфир башталды демесе. Группаларга ссылканы кетти. Кутман кеч эфирибиз башталып жатат. Классно. Саламатсыңарбы? Кандайсыздар? Маанайыңыздар кандай? Бүгүн ошентип биздин марафонубуздун 3-чү жана акыркы күнү болуп жатат. Кош келдиңиздер. Саламатсыздарбы? Салам, Гутман кеч. Сиздерди көргөнүмө кубанычтамын. Азыр группалардын баардыгына ссылкалар кетип атат, жиберилет. Эфирдин көрүүчүлөрдү күтөбүз. Салам Караколдон, салам. Ким кайсы жерден жазып атат, Классно, ош. Кетти, Каракол. Кишилер кирип баштады. Ооба, эфирлердин баары сакталган. Токмокко салам. Только аялдар окшойт, мейли. Байкелер да окшат, инилер да окшат. Сабагыбызда Бишкекке салам, Кантка салам, Москвадан салам. Москвадалар аябай коркуттуңар го, Инстаграм иштебейт деп. Иштеп атыптыр да VPN менен. Классно. Бишкектен салам, Оштон, Манастан. Классно, саламатчылык. Индиана, USA дейт. Салам USAге. Стамбулдан, Көлдөн, Жетегүздөн, менин жеримин салам. Ноокаттан салам. Ноокатты да жакшы көрөм, аябай кооз берекелүү жер. Бишкектен салам. Каракулжа. Москвадан сонун жакшы кошулуп баштадыңыздар. Жетегүздөн салам. Кызыл Кыярдан, Аксырдан. Рахмат, жакшы. Саламатсызбы акылдуу ажарлуу эжем дейт. Сиздин ажарлуу акылдуу көзүңүз болгон үчүн ошондой көрүп атасыз да. Оштон салам, Бишкектен. Классно. Кандай сон, азыркы учур? Бир жерде отуруп алып, Бишкекте отуруп алып, бүт кыргызстандыктар менен эфирде отурганыма миң мертебе шүгүр болсун. Калсордо дейт. Алайдан салам. Жалал Абадтан салам. Манастыкка көнө элексиздерби? Токтогулдан салам. Токмок, Бишкек, Москва дейт. Сонун. Талас. Жакшы, дагы бир жолу жаңы кошулгандарга айта кетейин. Бүгүн марафондун 3-чү күнү. Сонун теманы өтөбүз. Беловодскийден салам дейт. Кече күнү эле Беловодскийге барып келдим. Сонун. Жайлы району. Классно дейт. Кант, Балыкчы, Новопавловкадан. Эфир сакталат. Албетте бардык прямой эфирлер сакталат. Ак Ордодон салам. Бишкек, классно. Ат башыдан, нарындан. Биздин укмуштуу кызыбыз салам Бишкек дейт. Укмуштуу көзүңүз болгон үчүн. Манастан кечки салам. Германиядан, кайсы жерден, Ысык көлдөн. Кутман кеч, Караколдон, Токмоктон, Манастан, Оштон. Азаматсыздар, баарыңыздар менен ушу эфирге чыгып жатканыма абдан кубанычтамын. Баткен, Каракулжа, классно. Азыр бир аз күтүп туралды, группадагылар кошулуп жатат. Анан эфирди, теманы кошулуп бүткөндөн кийин баштайбыз. Азыр тып өтүстү иштеп атат. Кошулгандардын санын карап отурам. Каракулжадан мен да аябай кубанычтамын. Орунбаева Жылдыз Сулаймановна эжекебиз. Базар Коргон. Базар Коргонду ошо көргүм келип жүрөт көптөн бери. Эми менин
педагогум сабак өтүүдө темирди сизге окшоп жумук кылып айтып берсек болобу? Албетте болот. Ого, Нью-Йорктон салам дейт. Классно, Гүлжанже. Столько смайликов, сердечек, Бишкек, Лейлек, Талас, Жумгалдан сонун. Так, Кутманге Челнурайым дейт. Кутманге Жежеке. Арча Бешиктен салам, Караколдон салам, Жетегүздөн салам, Сокулуктан салам, Базар Коргон сонун. Красноярск, о, аксы, Торо дейт. Манастан, классно. Манастан десе кайра эле окугум келе берет экен да, Манастан деп. Нарындан салам, Самара шаарынан салам дейт. Ого. Алабукадан, Чикагодон менден да чоң салам. Алабука, Ысыккөл, классно. Уже 220 адамга токтолуп калып, 25 болуп кетти. Көз ачып жумган чакты. Азыр кирип атышат бүгүнкү прямой эфир Екатеринбургдан. Классно. Бүгүнкү эфир болсо марафондун 3-чү күнү болот. Биз 1-чү күнү болсо бир эле жолу окуп калганда кантип бат эле бир жолу караганда эле эстеп калабыз деген техниканы түшүндүрүп бергем. Кече күнү болсо биз сонун теманы өттүк. Ал жерде болсо биз кантип 50дөн ашык же 100дөн ашык маалыматты тизмеси менен ирети менен жаттап калабыз деген техниканы өттүк. Анан менин дирекиме бүгүн көптөгөн сообщениялар. Бүгүн эмес, кече деле, мурда күн деле, ушу акыркы жумада көп суроолор келет да. Тилди кантип жаттайбыз депчи. Англис тилин кантип үйрөнөбүз, же араб тилин кантип үйрөнөбүз, же түрк тилин кантип үйрөнөбүз деген ошондой суроолор аябай көп келди. Анда эмесе биз бүгүн ошол тилди үйрөнүү техникасын үйрөтөм жана кантип сандарды жаттап калабыз. Ошол боюнча техникаларды аткарабыз. Көчөк эле форматта болот. Ал эми менин супер мозг программам курсумда булар комплекстүү окутулат. Мен сиздерге прямой эфирде ошолордун техникаларын берем. Албетте бул классно. Таш көмүр дейт. Салам. Эми баштай берели. Бүгүнкү тема 3-чү күндүн марафону сандарды жана тилдерди кантип үйрөнөбүз. Ошого кандай техника керек деп. Эми азыр болсо эң биринчиден маанайды көтөрүп алалы. Бул өтө маанилүү. Мен дайыма айтам, ийгиликтин фундаменти бул позитив деп. Албетте үйрөнө аласыз, 65төн өтсөңүздөр үйрөнө аласыз. Мен апам деле үйрөнүп атат. Классно, Красноярскиден да салам. Саламатчылык баарыңыздарга. Эми ошентип биз эфирибизди баштай берели темага. Бүгүн жан кошулгандарга кайталап кетейин. Кантип тилди жана сандарды үйрөнөбүз. Ошолорго техниканы түшүндүрүп берем. Эми бул суроо мага аябай көп келди. Ошол үчүн муну мен марафондун 3-чү күнүнө койдум. Сиздердин суроо талаптарыңыздар боюнча акысыз эфирди азыр өтүп берип жатам. Эми айтып өткөндөй эле маанайыбызды көтөрүп алалы. Мен ушу маанайды көтөргөнгө бир мисал келтирейин деп чечтим. Ал мисал сразу эле Кыргызстандагы тойлор эсиме келип кетти да. Биз кыргыздар той бергенди аябай жакшы көрөбүз. Эми тойдогу маанайыбызды кантип көтөрөбүз? Ошол маанайды азыр өзүбүзгө алып келели. Эми той десе баягы подарок алыш керек, мал союш керек, конокторго чакырыш керек, анан толтура салаттар жасаш керек деген сөздөрдү азыр унуталы. Жөн гана элестетебиз. Элестетиңиздер, сиздердин өзүңөрдөй болгон, өзүңүздөр каалагандай бир 10 жардамчыңар бар. Бирөөсү болсо малды тейлейт, бирөөсү болсо дастарконду тейлейт, бирөөсү болсо подарканы тейлейт, бирөөсү болсо коноктун чакырыктарын тейлейт, бирөөсү болсо жанакындай биз тойлорго кошумча алып барабыз го. Анан элестетиңиздер, ал тойдо сизге андай да кошумчанын кереги жок болуп калган бир деңгээлде турасыздар да.
анан коноктор да кошумча бербей сонун маанайда келишет. Анан чакырган конокторуңардын да проблемалары жок. Анан ушундай бир сонун тойдо сиз аял болсоңуз кычырап, каалаган көйнөгүңүздү кийип, бриллианттарыңарды тагынган, укмуш сааттарды тагынып алып, сулуу болуп, ажарлуу болуп мындай турасыз конокторду тоз балам деген даярданып карагылачы кандай сонун той болуп атат деп ошол тойдун маанайлык нерсесине кетебиз. Эч кандай бир проблема жок да. Бир нерсе кылам деген нерсе жок. Алардын аркасынан жыйнайм же бирдемке кылам деген жок. Сулуу болуп турасыз. Эгерде эркектер көп жатса, кычыраган костюмуңарды кийип алып, акыркы модельдеги азыркы Кыргызстанда Bugatti деп укмуш машина болуп атат го, ошондой Bugatti бир ресторандан, Кыргызстанда бир крутой ресторандардын бири ата турбайбы, мен аны жаңы эле үйрөндүм да, ошол атанын жанында айдап коюп кычырап турасыңар, жанакы килтейген курсагыңар, авторитетиңер да жок, бүт накачанный мускул. Айымдарда да бир лишний вес, аппарык, сулуу бурыш жок, сонун. Жыргап калдыңыздарбы өзүңүздөрдү ошондо элестетип? Ушинтип биз той аркылуу маанайыбызды биринчи көтөрүп алалы, өзүбүздөрдү ханыша жана падыша элестетип. Эми кеттик. Биз мен ойлойм бүгүнкү катышуулардын баардыгыңыздар сиздер генийлерсиңер. Мен бүгүн ошону сиздерге тастыктап бергенге аракет кылам. Сөзсүз өзүңүздөргө ишениңиздер. Азыр дагы эфирге тынбай кошулуп атышат. Аларга бир сыйра кайталай кетейин. Бүгүнкү эфирди сиздер суранып жаткан, сиздер каттар жиберип жаткан кантип тилди, чет тилин, англис тилди үйрөнөбүз же кантип сандарды жаттап калабыз деген. Ошентип эле болуп кеттиңерби? Болуп кеттиңиздер дейм, сонун. Звук нормально эле чыгып атат. Өзүңүздөр телефонду бир аз чоңойтуп койсоңор, мен да өзүм басып коеюн, чоңураак кылып. Кутман кеч. Тойда эмне болот экен деп азыр сонун. Мен азыр баштайын десем үстүндөгүлөр туп этип атат. Биринчи сонун маанайда отуралы, ушундай да күн келет бизге. Эч бир капа болбогон, эч бир проблемасы жок, баары сонун кийинген күн. Үн, звук сонун чыгып атыптыр. Сонун, классно, жакшы. Так, жаңы кошулгандар азыр 300дөн ашып кетиптир. 330 болуп атат. Кайталап коеюн, кайра. Биз бүгүн сандарды жана чет тилди, англис тилди кандай үйрөнөбүз деген техниканы үйрөнүп жатабыз. Классно. Профессиональный деле микрофонум бар бул жерде турат да, просто мен азыр жалгызмын. Бияктагы Кыргызстанда ушундай G деген микрофондор бар турбайбы, алар деле бар. Эмкиде телефон кулаштырып коеюн, микрофондо. Эгерде азыр чыгып атса, катуураак сүйлөгөнгө аракет кылам. Бүттү. Амин. Ошентип кошумча кереги жок тойлорду да биз өткөрүп, алардын кошумчасын эсептебей, жанакындай карыз дептер жоголуп кетсин. Макулдарбы? Классно, ошондой бир сонун элес. Бул элестетип жаткан элесибиз, маанайыбызды көтөрүп, сразу эле жогорку бир деңгээлге бизди чыгарып коет ушинтип. Так, эми бир аз токтоп калды, эми баштасак болот экен дейм. Сонун. Мен сиздерге бүгүн отуруп алып, ойлодум да, ушул англис тилин кантип үйрөнөм, сандарды кантип үйрөнөм дегендерге мен даярданып, кыргыз тилине которуп, ошол текстимди жашынакай кыргызча жазып чыктым. Эми биз баардыгыңыздарды, азыр эфирде отургандардын баардыгын көчөкүндөй элестетүүгө чакырам. Кантип элестетебиз, жаңы келгендер болсо, кадимкидей эле көзүңүздү жумуп, мен айткан нерселерди элестетебиз. Биз бүгүн англис тилиндеги сөздү жана ага кошуп койдум мисал катары
Түрк сөзүндөгү сөздү жаттайбыз элестетүү менен. Мектепте болсо биз кандай жаттачу элек муну? Бизге жанакындай англис тилин айтканда эле present simple, present continuous, present perfect, анан perfect continuous болуп кете берет го. Анан past болот, анан future болот, анан ошолорду билебиз. Анан кийин биринчи текстте эле The capital of Great Britain is London деген текст бар эмес беле? Баарыңыздар эсиңиздерге түштүбү? Мен мисалы үчүн ошону 6-класста биринчи окуп баштагам. Жаңы мектепке киргенде аны дагы сиздерге ачыктап айтып берген. Ошондой техникалардын баарын биз бүгүн сындырабыз. Анткени андан да сонун супер мозг сабагында ошондой техникалар бар. Так что антип мурдакыдай сөздөрдү жазып алып жаттамай деген нерсе биздин мээбизге бул кургак, скучный маалымат. Ошону биз эметебиз. Ошол себептен тилдерди ушул мен бере турган техника менен сиздер оңой жана тез жаттайсыздар. Анан бардык окуган тилдериңер жеңил өзүнчө бир окуя болуп калат да. Эми анда эмесе кеттик. Бардыгыңыздарды азыр көзүңүздөрдү жумуңуздар. Эми элестетүүнү баштайбыз. Элестетиңиздер. Көзүңүздөрдү жумуңуздар. Көзүңүздөрдү жумдуңуздарбы? Келгиле, мен сиздерге азыр татаал англисче сөздү айтам. 3, анан түркчө 2 сөздү жаттаттырам. Элестетебиз. Биринчи элестеткиле. Abstinate деген англисче сөз. Кайталайм. Англисчеси obstinate. Ал кежир анан төңкөш деп которулат кыргызчасынан. Окулушу obstinate. Obstinate. Эми элестетиңиздер. Силер атты сүйрөп жатасыңар. Бирок ал такыр баспай жатат. Силер аны опс деп кучактап алып сүйрөп жатасыңар. Силер атты сүйрөп жатасыңар, бирок ал такыр баспай жатат. Силер аны опс деп кучактап алып сүйрөп жатасыңар да, сүйрөп. Эми байланыштырабыз. Апсты деген кучактап, натты атты сүйрөйсүңөр да. Эми бул жылбаган кежир ат экен да. Ошол англис тилинде абстинат деп которулат. Эми кийинки сөздү элестетебиз. Бул англисче дагы бир сөз. Precarious деген англисче сөз, татаал сөз ооба. Муну которобуз. Которгондо бул кооптуу же коркунучтуу деп которулат. Элестетебиз. Силер тиш доктурга бардыңар. Доктор айтат сиздерге. Precarious. Кариес болгондо тишти жуубасаңар, ал кооптуу болот. Түшүп калат. Чиригенден түшөт. Ошентип precarious. Силер тиш докторга бардыңар. Доктор сиздерге айтат. Precarious болгондо, тишиңер кариес болгондо, тишти жуубасаңар, ал кооптуу болуп чирип түшүп калат. Байланыш precarious, кооптуу деп которулат. Үчүнчү сөз. Бул curriculum деген сөз. Муну curriculum англисчесинде окуу планы жана программа, окуунун планы же программа деп которулат. Эми элестетебиз. Мектепте же университетте директордун ордуна же декандын ордунда кадимки тоок
курица отурат. Орусчасы тоок курица отуруп калыптыр. Анан ал тоок курикулим деп тооктор күлүп жатат. Улам сайын сүйлөшүп курикулим деп окуучуларга план жазып жатышыптыр ошол тооктор. Байланыш тооктор күлүп жазган план курикулим. Эми түркчө сөз көтөлүү бул калабалык. Түркчө бул эл көп, аябай тыгын болгон жерде биз калабалык деп айтабыз. Эми образга элестетебиз. Базарда эл ушунчалык көп. Баары бири-бирин түртүп жатышат. Аябай тыгылып атышат да, бирам Орский базарга баргандай. Анан эле ошол Ош базардын ортосунда чоң кабак, аш кабак жүрөт да. Кабак батпай жаткан жер эл көп. Бул калабалык деп түркчө которулат. Кийинки сөз бардак. Бул түркчө сөз стаканды түшүндүрөт. Эми элестетебиз. Бизде бардак десе чачылганды түшүнөбүз. Эмне үй бардак болуп кеткен деп. Эми ошол сөздү элестетели. Элестеткиле, үй чачылып бардак болуп жатат. Жердин баары сынган стакандар. Бардак бул түркчө стакан дегенди түшүндүрөт. Ошентип, урматтуу марафондун катышуучулар, көздөрүңүздөрдү ачыңыздар. Эми мен ошол сөздөрдү сиздерден сурайм. Саламатсызбы, жаңы кошулгандар. Көздөрүңүздөрдү ачтыңыздарбы? Эми кежир ат деген кандай сөз эле? Кежерленип турган ат англисче. Кежир. Мен апам дагы жаттап айтып атат. Апа тынч отурабыз. Вау, давайте. Туура. Азаматстар. Туура. Эми орусча жазылып атат да эч нерсе болбойт. Тура. Обстинат деген сөз. Обстинат деп. Классно. Азаматстар. Даже англисче жазып коюп турсуңарбы? Классно. Обстинат деп. Ошондой сөз. Азаматстар. Көрдүңүздөрбү? Кийде ушундай татаал сөздөрдү биз сабак өтүп атканда жаттай албайбыз да. Биз муну жөн эле кадимки эле кыргыздардын тарыхында биз менен дайыма жүргөн, бизди коргогон жана биз жеген бул ат. Бирок биздин атыбыз обстинатта кежир ат болду. Сонун бул кежир деген сөздү түшүндүрөт. Азаматсыздар. Аябай кубанычтамын. Көчө күнү кыргызча жазып аттык элек, эми бүгүн ушинтип англисче жазып отурасыздар. Азаматсыздар. Ушу сөздү азаматсыздар миллион кайталасам деле жыргай берем да. Биз азыр тойдо отурабыз да, кычырап. Маанай көтөрүлгөн, карыз жок, карыз дептери жок, кошумча жок. Давайте. Эми экинчи сөздү сурайын. Бул тиш оорусу кооптуу дегенде. Кайсыл сөздү эстеп калдыңар? Тиш оорусу, тиштү жубасаңар чирип түшүп калат деп айтпадымбы? Ошол кайсыл? Классно. Сонун. Прекрасно дейм орусчасын, Классно, азаматсыздар. Сонун. Прекариус деген сөз. Сонун. Бул биздин жанакы түшүбүз. Бул прекариус англисче бул сиз айткандай кооптуу, коркунучтуу деп которулат. Ушинтип менин марафонумдан
Жок дегенде ушундай сөздөрдү жаттап алыңыздар. Анан курстан болсо супер моз программасынан мен сиздерге фразаларды, көптөгөн сөздөрдү ушундай оңой жол менен кайталаттырбай эле, бир эле көзүңүздөрдү жумдуртуп, жаздыртпай эле ушинтип жаттатканды үйрөтөм буюрса жазылгандарга. Азаматсыздар, прикарис деген сөз. Кандай сон, Эми үчүнчү сөзгө баралы. Үчүнчү сөз бул, эме деген жанакы окуу планы. Тооктор жана отуруп алып директордун, декандын ордуна окуу планын жазып атпады беле? Ошол кайсыл сөз окуу планын? Классно. Баштады. Сонун. Ушул жерге бир эле доска жетишпей атат да. И все. Классно. Туп-туура. Азаматсыздар. И сиздер ушунча эстеп калганыңарга мен бул жерде жыргап отурам да азырчы. Вообще тойдун ханышасы болуп. Жалтырак көйнөктөрдү кийип алып, мен жалтыракты аябай жакшы көрөм. Апам да билет. Аябай жакшы көрөм. Классно, азаматсыздар. Бул curriculum деген англисче сөз. Окуу планы. Эми эстеп жүрүңүздөр. Окуу планын Америкага балдарыңыздар же өзүңүздөр Англияга окууга тапшырып атканда ушинтип curriculum'ди сөзсүз түрдө сурашат. Классно. Curriculum. Азаматсыздар, сонун. Сиздер аябай мыктысыздар да. Туп-туура curriculum, туура жазып атсыздар. Качы бир да ката жок. Бул методология менен эч ким мындай ката кылбайт да. Же башка нерсени эле ойлоп отурбаса, ошол моментте мен айтып атканды туура элестетип, сөздөрүмдү элестеткенде эле мээсинде калат. План, окуу планы. Учёный план деп коюптур да. План обучения, curriculum. Классно. Сон. Эми кийинки түрк сөзүнө өтөлү. Бизде эл көп Ошский базарда, Ош базарыбызда эл аябай көп болуп атат. Аябай тыгын болуп атат. Алган нерсебизди, пакеттерибизди жылдыра албай, монтип түртүп отуруп, анан ошол базардын ордунда бир аш кабак турат да. Ошол кайсыл сөз? Түрк сөзүнөн алганда. Калабалык. Классно. Бүгүн реакция аябай тез. Көчө бир аз күтүп отурдум элем, уже шат кетип бартасыздар. Сон. Калабалык. Классно. Жакшы. Азаматсыздар, калабалык бул түрк сөзүнөн алганда тыгын деген сөздү түшүндүрөт. Эми акыркы сөзүбүз калды. Бул жанакы үй бардак болуп жатканда жерде жаткан стакандарды, түркчө стакандарды эмне дейбиз? Стакандарды. Калабалык, сонун. Калабалык дейбиз. Рымес, карамес, калабалык. Классно. Бардак. Стакан бул түркчөдө биз стаканды бардак дейбиз. Муну болсо биз кыргыздар окшош сөз, бирок мааниси башка. Муну биз үй чачылганда үй бардак болуп кетиптир деп монтип жинайбыз го, ошо кабагыбызды бүркөп алып, ошол бардак түркчөдө стакан деп которулат. Үйүңөр чачылып же стакан сынып кетсе, ошол түрк сөзүн эстеп коюңуздар. Бул түркчөдө бардак. Турцияга барганда бир бардак чай кетириңиз десеңер деле болот да. Классно. Жакшы. Curriculum бул окуу план обучения. Муну обучение деп которуп албагыла. Обучение бул англисче education болот. Катпай бардыгы жакшы, менде жакшы көрүнүп атат. Мүмкүн сиздерде интернет слабый, Бизде чачылган дейт, эчтеке болбойт. Чачылганда ошо орусча сөздү колдонуп атабыз дедим да. Ошого окшоштуруп биз фантазиябызды, сыйкыркы дүйнөбүздү алып келип алып, маанайыбызды көтөрүп алып, позитивден
Бул ийгиликтин фундаменти позитив деп мен дайыма кайталайм. Көрдүңүздөрбү, ушинтип биз бир эле канча минутада элестетип, жазбастан, окубастан ушинтип англисче жана түрктөр сөздөрдү жаттап алдык. Жактыбы сиздерге? Кандай экен ушинтип биз сөздөрдү чет тилдеги сөздөрдү ушинтип жаттасак? Албетте араб тилинде да мынтип жаттаса болот. Өтө сонун болот тамгалары мененчи. Андай баардык техникаларды мен курста толугу менен сиздерге өтүп берем. Ооба. Классно. Бул методологияны айттым. Сандарды жана чет тилин кандай жаттоо техникасын ошону сиздерге түшүндүрүп берем. Эми биз сандарга сонун, мен да аябай жакшы көрөм. Мен да француз тилин, эжекелерим, байкелерим, инилерим, сиңдилерим француз тилин жана голландский тилдерин ушул методология менен жаттагам. Бул мага аябай жардам берген. Ушундай элестетип алып, сөздөрдүн баарын тизме кылып алып, бул эми сиздерге 3-5 сөздү эле демонстрация кылып бердим да. Тил жаттап атканда биз фразаларды, сүйлөмдөрдү, баяндарды бүт баардыгын ушундай методология менен жаттайбыз. Аны мен курсумда толугу менен түшүндүрүп берем. Эми экинчи нерсеге өтөлү, уже 8:30 болуптур. Ооба, сабак сакталат, сөпсүз көрүңүздөр, Канча ачылбай жатат. Просмотр менде аябай көп экен, кечээки эфирдик 3000ден ашып кетиптир да. Ачылып атат Инстаграмда, башкалар көрүп жатышат. Ооба, курсту бөлүп төлөсөңүздөр болот. Плюс токтоңуздар, азыр мага эмеге кийирбей туруңуздар. Биз азыр тойдо жүрөбүз, жалтырак кийимдерди кийип алып, биз биринчи англисче, түркчө кээ бир сөздөрдү жаттадык, англисче 3, анан 2 түркчө сөзүн. Эми бул сөздөрдү сиз эч кандай унутпайсыздар. Эртең бир маал эстеп койсоңуздар болду. Бул узак эсте тумга сизге көп убакытка чейин сакталып калат. Только гана элестетүү керек. Эми сандарга кетели. Бүгүн биз супер мозг ми курсумда да ушул сандарга өтө маани берем. Биздин манжаларыбыз менен биз эч кандай жазбастан, эч кандай баракка жазып эчтеке кылбастан ушул манжаларыбыз менен, бармак менен, сөөмөй, ортомчу, аты жок жана чыпалактар менен жүздөгөн эсептерди чыгарып, бүт сандар менен иштейбиз. Бүгүн сиздерге ошол сандарды кантип жаттап, кантип элестетүү ыкмасын сиздерге түшүндүрүп берем. Эми сиздерге дагы муну деген англисче азыр кайсыл методология деп сурап атышат. Муну болсо англисче number shape system деп коет. Number shape system өтө өнүккөн жана көп адамдар колдонот. Мен да муну күндөлүк күндө сөпсүз колдонуп жүрөм. Эми биз 0-дон 9-га чейин, мындай кылып берем. 9-га чейин сандарды элестетебиз. Эми кайрадан сиздерди көздөрүңөрдү жумууңуздарды суранам. Уже 3-күнү марафондон көнүп калдыңыздар менен иштегенди. Баарыңыздар көзүңүздөрдү жумуңуздар. Акылдардын бутыйган баары мен ошентип мактайт. Эми көзүңүздөрдү жумуңуздар. 0 деген санды биз футбол тобу деп элестетебиз. Футболдун тобу. Көзүңүздөрдү жумуңуздар. Сандарды баштадык. Биринчи саныбыз 0. 0-дү футболдун тобу, кадимки топ деп элестетиңиздер. Экинчи саныбыз болсо бул 1. Бул болсо калемсап, узун, бирок учтуу деп элестетиңиздер. Анан экинчиси 2 деген сан, 2-ни элестетиңиздер.
2 деген бул аккуу, бирок анын мойну узун болот, мойну узун, аккуу. 3 деген санга келдик. 3түү болсо биз сыр, бирок сырыбыз 3 бурчтуктуу болуп кесилген. 3 деген бул 3 бурчтуктуу сыр деп элестетиңиздер. Эми 4кө келдик. 4 бул орундук. Эми муну көп кишилер колдонбойт. Биз муну жөн эле төңкөрүлгөн стул деп койдум. Орундук бул стул кыргызчасында. Төңкөрүлүп турган стульчиктер. Анан 5 болсо бул илгич. 5тин формасын элестетсеңер, бул кадимки крючок окшош да, ошонун 5тин ылдый жагына бир нерсе илинип калат. 6 болсо бул кулпу. Бирок жөн кулпу эмес, бул ачылып турган жабыла элек кулпу. 6 кулпуну элестетебиз. 7 болсо бул балта. Балта менен биз эмне кылабыз? Отун жарабыз, бир нерсени жарабыз. Анан 8ке келдик. 8 болсо бул аккар киши. Орусчасы биз кичинекей кезибизде балдарыбыз ойногондо бул снеговик. Снеговик кар менен топтоп, 2 тоголокту, бирөөсү чоң, бирөөсүн кичинекей кылып, ак карды жасайбыз, ак кар кишини. Бул тамгабыз 8 болду. Эми 9 болсо бул кадимки шар. Бирок шар жиби менен. Же азыркы сатылып жаткан шарлардын пластикасы, анан шардын ичинде ар кандай жылтыраган цветтер күйүп турган ошол 9 бул кармагычы бар, жип менен, пластик менен кармагычы бар шариктер. Эми көзүңүздөрдү ачпай туруңуздар, дагы бир сыйра окуп берем. 0 бул топ, 1 бул калем учтуу сап менен, 2 аккуу мойну ийилген, 3 бул 3 бурчтук сыр кесилген, 4 бул орундук, төңкөрүлгөн стульчиктер, 5 бул илгич крючок, 6 кулпу, ачык кулпу, 7 балта, жана 8 снеговик, аккар киши, жана 9 шар. Эми биз көздөрдү ачпай турабыз, биз азыр эми муну эстеп алалы, биринчи. Көзүңүздөрдү ачыңыздар, анан кийинкисине өтөйүн. Биринчи сурап алайын. Бул тамгаларды бардыгын жаттап калдыңыздарбы? Көзүңүздөрдү ачыңыздар. Эми менин биринчи суроом. 5 элестеткенде кантип элестетебиз? Классно. 5 элестеткенде эмнени элестетебиз? Сонун. Азыр томдук суу берип койсун. Сонун. Туура. 5 элестеткенде кайсын эмнени элестеттик? Ооба, муну билип алдык, Сонун. Илгичи бар бир крючокту. Азаматсыздар. Эми 1ди кантип элестетесиздер? 1 дегенде эмнени элестетесиздер? Кийинки суроо. 1ди. Ооба, учтуу калем. Учтуу калемди эстетебиз. Аябай учтуу, жакшы ушталган. Мококду эстете албагыла, жазбай алган. Учтуу калем. Туп-туура 1. Эми кийинки суроо, 4 дегенде кайсыны элестетесиздер? Супер, сонун, азаматсыздар, учтуу калем, азаматсыздар. Эми кийинки суроом. 4 дегенде эмнени элестетебиз?
Стол эмес, стол эмес, стульчик, отургуч дейт ооба. Ооба, көңтөрүлгөн отургуч, туура. Стульчик, стульчиктерди элестетебиз. Сонун стульчик, классно. Отургуч, сонун. Тескери стул, сонун которуп койдуңар, стульчик. Төңкөрүлгөн стульчик, азаматсыздар. Эми 8 дегенде эмнени элестетесиздер? Кар киши, туура. Снеговик, туура. Туура, сонун. Снеговик, туп-туура. О, молодцы, азаматсыздар. Ак кар киши. Сонун. Ак кар киши. Кар киши. Снеговик. Сонун. Бардыңыздар, туура таптыңыздар. Мен ойлойм, калган сандарды да ушинтип туура таптыңыздар. Эми мындай кылалы, тапшырма бир аз башкача болсун. Мен сиздерге ошону бир техникасын, дагы бир техникасын үйрөтүп берем. Бул техникада болсо биз сиздердин бардыгыңыздарда М-банк бар, туурабы? М-банк сиздерде барбы бардыгыңыздарда? Бар, М-банк бар. М-банк болбосо Оптима банк бар. Оптима болбосо Бакай бар, же болбосо О банк же бардыгы бар. Мен Кыргызстанга келип аябай таң калдым. Банктарды демеле бардыгы көп банктан счет ачып алып кыргыздар биякта күртөй болуп жүрөт экенсиздер. Бардыгыңыздарда ошол банктар бар, банктардын номерлери бар, жана паролдору бар, пин коддору бар, телефондоруңуздар бар. Ушул мени көрүп аткан телефондоруңуздар бар. Ошол телефондордо да толтура пин коддор бар. Эми биз ошол пин коддорду кантип жаттайбыз? Бул техника менен сиздер эч качан ошол пин коддорду, паролдорду унутпайсыздар. Эми кеттик, ошону сиздерге азыр мен бияка банк картасынын паролун жаттап алуу же болбосо телефондун пин кодун жаттап алуунун техникасын айтып берем. Ошону дагы бир бекитип ушул сандарды эстеп калууда сактап калалы. Бул өтө кыска. Менде азыр мисал катары менин банковский коддуку же телефондун номери 4178 деген номер. Кайталайм. Менин паролум 4178. Ошону биз кантип эстеп калабыз? Кайрадан сиздерди көзүңөрдү жумуңуздарга, кайрадан сыйкырдуу дүйнөгө кириңиздөрдү суранам. Элестетебиз. Бардыгыңыздар көзүңүздөрдү жумуңуздар. Паролду жибербей эле койгула. Бүттү. Эми көздү жумабыз. Бардыгыңыздар. Сообщениялар токтосун. Көздү жумабыз. Көзүңөрдү жумуңуздар. Бүттү, жумабыз. Жазбаңыздар. Техниканы эстейбиз эми. Мен муну мындай эми элестете берели. Силер уже аттарын жазып баштадыңыздар. Мен аны бере элек болчумун. Буга деген техниканы укпастан шашпаңыздар. Бул өтө маанилүү. Биз байланыш техникасы менен кылабыз. Көзүңүздөрдү жумуңуздар, эми элестетели. Менде 41 бул орундук менен калем болуп калды.
стулдун үстүнө отурайын десем, тик турган калем кирип кетти. Ой деп тура калдым. 78 болсо бул балта жана снеговик, ак кар киши. Балта менен ак кар кишинин башын мен чап салдым да ал түшүп калды. Байланышы, кандай байланыштырдым мен муну? Стулга отурдум, жиним келип, ак кар кишинин башын балта менен чап салдым. Эми ошентип менин эсимде 41 жана 78 паролу эсимен эч качан кетпейт. Эми көзүңүздөрдү ача берсеңиздер болот. Ушинтип биз сандарды эстегенди үйрөндүк. Сиздерге жактыбы бул да техника, паролдорду, пин-коддорду сактап калуу. Эми бул сиздерге 1-4 сандуу болуп калды. Кээде телефон номерден 10 болот, 20 болот, 30 болот. Же болбосо банковский картанын номер узун болот го, 11 сандан 16 санга чейин болот. Ошолордун да техникалары бар. Алар мындан да татаалыраак болгонго мен ошолордун техникаларын Супермозг программасында үйрөтүп берип атам. Бул курстан ошолордун баардыгын үйрөтүп берем. Жана максималдуу көп маалыматтарды кантип сактайбыз? Мен сиздерге азыр жөн гана ошол берип аткан курстарымдын бир гана процентин сиздер бир даамын татып көргүлөчү. Бул кандай курс экен? Элнура Бельгиядан келип алып эмнени үйрөтүп атат? Кандай үйрөнөбүз дегендердин баардыгына мен ушундай марафон өткөзүп, бүгүн марафондун 3-чү акыркы күнү болуп жатат. Анан калган маалыматтарда болсо биз марафондун 3 күнүндө ушул гана техникаларды сиздерге үйрөттүм. Марафондо өзү 3 гана тема болду, кыскача техникалар болду. Курста болсо мен 50дөн ашык теманы өтүп берем. Ошондо болгон баардык сизге керектүү колдоно турган нерселердин баары, анан үйрөнө турган нерселердин баары, ишиңер, жумушуңар баардыгы жеңилдеп калат. Мисалы үчүн сиздин балаңыз жаман окуп атат деп коелу. Ал жаман окуп атат, бирок сиз анын бешке бир жакшы кызыгып окуганын каалайсыз. Эми балам деле кыйнаган келбейт дене болгондон кийинчи бир кызыктуу болсо экен деп. Ошондо Супермозг сабагында мен мээлерди именно ушул түрдө машыктырам. Эч кандай жаттоо, жаз, окуу, кайтала деген сөздөрдү такыр колдонбойм. Биз гана жөн эле апыртма, көркөмдөтүү, элестетүү жана оюн форматында өтөт бул сабактардын баары. Ошого сиздерди баардыгыңыздарда телефон бар. Телефонуңуздар менин курсума кымбат деп ойлойм. Ошого өзүңүздөргө инвестиция кылуудан тартынбаңыздар. Жана жакшы пайдалуу элестетиңиздер. Өзүңүздөргө пайдалуу бир инвестиция кыласыздар. Анан жашооңуздар жеңилдеп калат. Дайыма позитивде болот. Курс болсо азыр 8 январда башталат буюрса. Ошого мен күндөн эртеден кечке сиздерге сабактарды которуп, бүт даярданып отурам. 8 январда старт алат. Бардык сабактарды кыргыз тилине жөнөкөй түрдө түшүндүрүп, жазып жатам сабактарды. Ошентип сиздер бул эмне курс экен, Супермозг деген эмне экен деген курстун даамын татыңыздар. Бул жерден көрүңүздөр, мени да живой көрүңүздөр. Элнура кандай сүйлөйт экен, кандай сабак берет экен деп менин таанышкан болосуздар. Албетте курска катышпасаңар деле сонун маалыматтарга ээ болуп кетесиңер. Мен сиздердин катышып берип отурганыңар чейин аябай ыраазымын. Анан бизде мындай болуп атат да, азыр мен окуучум, мен жакшы көргөн эжем, Назгүл эже бар. Менин курсумду окуйт, ошону эфирге чакырайын дедим. Бизге бир отзыв деп койсо, орусча
ошону айтып берсин курс жөнүндө деп. Назгүл эже мага жибересизби запросту, мен көрбөй элемин. Назгүл эже эфирде отурасызбы? Так. Назгүл эже ошого жок, келбеди. Или эфирде жокпу? Назгүл эже, сиздерден да Аллах ыраазы болсун. Азыр курс ушул марафонго катышкандар үчүн биз 26 миңден сатып атабыз. Андан кийин албетте баасы көтөрүлөт. Азыр так. Мен көрбөдүм. Граффити келбеди. Запростон көрбөй элемин. Айжамал, көрүп атсаң айтып койсоң, эфирде күтүп атам. Отзыв катары. Все. Ал болсо курстун башынан бери биз жаңы баштаганбыз. Катышып атат, бирок decline болду, чыкпай атат. Accept. Чыкты болду экен. Мен азыр кабыл алдым. Жок окшойт. Жок, турат да бул жердечи. Анан мен ошону кабыл алдым. Эфирге чыкпадым эмнегедир. Классно. Ушул эфирге чыкмак экен да, бир аз проблемалар экен. Караңгы болуп калды го. Эми көрүнүп атпайбы, караңгы болбой эле. Ойлойм ушул марафондон жакшы маалыматтарды алдыңыздар. Сиздерге да чоң рахмат. Азыр бир жолу басып көрөйүн, болбосо анда эфирди аяктасак болот экен. Көрүнбөй жатат. Эми көрүндүбү? Все. Мен көрүнүп атамбы? Караңгы дейт. Караңгы. Көрүнбөй жатат. Мен угуп атамбы хотя бы? Угулбай да калдым, Угулбай жатат. Бул ай сайын болчу да, мурунку баасы. Эми көрүндү. Ошол мен азыр отзыв боюнча, курстар боюнча өзүмдүн окуучуларымдын азыркы учурдагы таптагы оюн угузайын дедим элем, болбой калды. Бирок мен ойлойм, менде азыр 100дөн ашык адамдар окуп жатышат. Алардан тааныштарыңыздар болсо, сөзсүз түрдө сураңыздар, болгонду айтып беришет. Жана кимге жакпасын, адамдарды бир негативге түшүрбөстөн, урушпастан, эң сонун маанайда сабактар ушул элестетүү менен жана эсептерди чыгаруу менен өтөт. Өтө сонун. Бул эсептерди, ушул манжаларды эмнеге мен көп иштетем сабактарымда? Анткени бул мээнин нейрондорунун активациясына жакшы жардам берет. Ошондой эле дагы бир эгерде курстар боюнча маалымат алам десеңиздер, азыр менеджерлердин номерлери астында чыгып атат. Насиба эженики, башка эжелердин баардыгы чыгат. Ошолорго катталып, группага кошулуңуздар деп ойлойм. Кошумча маалымат алсаңыздар болот. Курстун баасын бөлүп да төлөсөңүздөр болот. Бизде M+ бар. Бүт баары аппакай сонун форматта Кыргызстанга келип иштеп жатабыз. Анда сиздерди бүгүн катышып бергениңиздерге ыраазычылык билдирем. Курс жана 3 курс боюнча ушул 3 марафондун темасы сиздерге жакты деп ойлойм. Мага да жакты. Аягына чейин отуруп бергениңиздерге ыраазычылык билдирем. Жана жакшы күн каалайм. Дагы бир суроо болуп атат, сертификат бересиздерби? Сертификатты болсо мен супер мозг программасында бизде про деген версиясы бар. Ал мугалимдер менен иштетүү. Мугалимдерди группалары бар. Мен азыркы тапта сабактарды берип атам. Ошол жерде сертификаттар сөзсүз берилет. Любительскийде болсо бул берилбейт. Бул сиздер өзүңүздөр үчүн катышсаңыздар болот. Анан эң сонун жери
любительскийде. Сиздер үйдө отуруп алып, бир курсту сатып алып, бир доступ бир номерге берилет. Ошол аркылуу балдарыңыздар менен бирге машыкканга да сонун мүмкүнчүлүк бар. Силер эгерде 2 же 3 балаңыздар болсо, бир эле доступ бир телефонго берилет, ошону менен машыгып балдарыңарды да любительский курстан мээсин машыктырып алсаңыздар болот. Бул курсту мен супер мозг сабагым болсо, мен өмүр бою изилденип таба эметип ортого бүт методологиялардын баарын чогултуп, ортосуна каймактарын алып берип жатам. Эң жакшыларын чогулткам да, анан буну көчөдө кайталадым, эч жерден копия кылып, бир нерсе кылып окуп келип окуткан жерим жок. Кыргызстанда ойлойм азыркы учурда мындай курс жок. Мен биринчи жолу ушу француз, анан англис билген тилимдердин баардыгын которуп сиздерге берип өтүп атам. Жана жөнөкөй кыргыз тилинде сиздер окуп үйрөнүп калыңыздар. Мен Кыргызстанда жүргөндө сөзсүз кошулуңуздар. Так. Башында бизде скидкалар болгон, бирок азыр андай жок да. Сонун бул скидкалар биз берип атабыз да башында 3 күндүк марафондо. Ошондой эле унута электе бонустар болот да. Мен ошо бонус сабактарын да кошуп бердим. Анткени ооба супермоз курсун берип атам, сабагын даярдап атам. Бирок менден андан көп да кыргыз элине пайдалуу маалыматтарды бөлүшкүм келет. 20 жылдан бери Бельгияда жашап жүрүп, мен ошондой маалыматтарды 20 жылдан бери жардам берип, ошолордо иштеп жүргөн үчүн ошондо 3 теманы козгойдум. Бул болсо англис тилин билип же билбейм дегендерге онлайн үйүнөн отуруп акча табуунун жумуштардын списогун берем жана кайсыл жерге тапшырса болот, ошол сайттарды берем. Андан 15, 18, 20дан ашык мен ошончолук сайттардын баарын чогултуп койгом. Кандай кесиптегилер үйдө отуруп алып чет өлкөдө тыйын тапса болот деген биринчи бонустук сабак болот. Экинчи бонустук сабак болсо, бул эме боюнча кантип бекер эле эч кандай курска барбай эле англис тилин деңгээлден, билесиздер, англис тилинде деңгээли болот, 6 деңгээли болот. A1, A2, B2, B2, анан C1, C2 деген ошол деңгээлдердин баардыгын бекер кайсыл жерден окуса болот. Ошону бонустук сабак кылып кошуп берем. Жана IELTS менен TOEFL экзамендерин билсеңиздер керек. Бул орто сыяктуу, бирок чет өлкөгө жумушка кирүүбүздө бул сертификаттарды алууга керек болот да, абзел болот. Ошону кайсы жерден Кыргызстандан тапшырсам болот, жана тапшыруу үчүн кайсы вебсайттардан ошол экзаменге даярданса болот. Бекер. Бирок экзамендин баасы билесиздер, TOEFL менен IELTS'теги бул өзүнүн төлөмү бар, аны өзүлөрү алышат. Бирок окуу даярданууларды, бекер маалыматтарды берем бонус катары. Жана үчүнчү болсо, мен ойлодум да, азыркы жаштар же апалар же менин курактуу айымдар болсо, чет өлкөдө окушу келсе, азыр деле кеч эмес, апалар азыр балдарын чоңойтуп коюшту, баардыгы өз-өзүнчө болду. Эмне себептен чет өлкөдө окубайт? Ошондо окууларга кайсыл жерден стипендияларды тапса болот. Анан стипендия аркылуу, стипендия эмне деген сөз? Силердин жатаканаңарды төлөп берет, окууңарды төлөп берет, учуп бараткан самолетуңарды төлөп берет, анан ошол жерде жашап аткан учурда майда чүйдө расходторуңарды төлөп берген, стипендия бере турган ушундай окуу жайлар бар да Европада. Анан ошолорду да төлөсөңүздөр, ошолорду да муандисчиге мен окуп алдым да, комментарий төлөбөстөн ошол жерде окусаңыздар болот. Ошондой стипендиялар боюнча 3-чү сабак кылып, бонус кылып азыркы окуучуларыма да бердим. Окууларга тапшырса болот. Кээ бирлери бакалавр, көбүнчөсү мастер дигрилерге да ошондой тажрыйбалардын баардыгын сабактарга бонус катары кошуп бердим. Кээ бирлери виза боюнча деле сурады, аны эч мен эметпестен кимге андай только эмен Шенгенди айтып атам, ошол жөнүндө маалыматтарды да бере алам.
ошондой сиздерге кызыктуу жана пайдалуу болду деп ойлойм. Анда эмесе дагы калган сурооңуздар болсо сөзсүз түрдө эмеге менеджерлерге байланышып менин курсума катышыңыздар. Сиздерди чыдамсыздык менен 8 январда күтөм. Сиздерге жакшы түшүндүрөйүн, бүт баары сонун жеңил болсун деген даярданып аткан учурум. Буюрса баардыгыңыздарга жагат жана оюн форматында өтөт деп ишенем. Сиздерге рахмат. Баардык калган суроолордун баары көп келип атат азыр. Анын баарын менеджерден сурап алсаңыздар болот. Рахмат. Сиздердин өмүрүңүздөр узун болсун, маанайыңыздар жакшы болсун. Ушундай тойго жыргап барып келип жана көйнөгүңүздөр менен эми сонун жатып королевский кроватта жатыңыздар. Жерде жатсаңыздар да, бир кроватта жатсаңыздар да ошону королевский кылып элестетип сонун маанайда өтүңүздөр. Анда эмесе жакшы калыңыздар ошентип эфирди жыйынтыктайм. Ровно саат 9:01 болуптур. Жакшы туруңуздар, мен эфирди жаптым. Рахмат, баарыңыздарга рахмат.